Кичи футбол боюнча таймаштын эң акыркы мүнөттөрү. Оюнчулар чарчашып финалдык ышкырыкты күтүшүүдө. Канткени менен оюндун жыйынтыгын өзгөртүү кыйын. Ысык көлдүк студенттер Ош мамлекеттик университетинин спортчуларын 7-0 эсебинде жеңип алышты. Ысык көл мамлекеттик университетинин студенттери 2014-жылкы универсиада алкагындагы кичи футбол боюнча чемпиондор болушту. Муну менен алар 3-чү ирет биринчиликти сактап калышты. Анткени менен аймактык оюнчулар үчүн минималдык мүмкүнчүлүк менен максималдык жыйынтыкка жетүү кыйынга турду. Бишкекте аябай өнүгүп туруп, бул синтетика полилер салынып, биякта лигалар көп өтүп атат. Бул федерация бияктыкы жакшы иштеп атат да. Бизде региондордо кичине өнүгүү кичине эме болуп атат. Эмне дегенде бизде ушундай полилерибиз жок, залдарыбыз жок, кышкы ошондон кичине тоскоолдураак болуп атат да. Бул Бишкекте анан башка региондордо аябай жакшы эле болуп атат. Биз ошого жетишели деп, биз бир медалдарды биз орунду алып келсек, тияктагы да бизди карап туруп, бизге да ошондой салып береби деген жакшы ойлор да. Эрлан болгону 18 жашта, бирок футбол талаасында гол киргизүү боюнча андан өткөн чабуулчу жок. Оюнчунун лакап аты дагы бар. Ысык көлдөгү Чехов атындагы мектепти бүтүргөндүктөн саналаштары Чех деп аташат. 2014-жылы эң көп гол киргизип, мыкты чабуулчу сыйлыгына ээ болду. Жаштар спорт менен катышсын, футбол ойносун, өркүндөп Кыргызстанды өнүктүрсүн. Кыргызстанда университеттер арасындагы спорт таймашы жыл сайын өтүп турат. Быйыл бул иш-чарага өлкөнүн 38 жогорку окуу жайынан 4000 жакын студент катышты. Таймаштар 31 спорттун түрү боюнча өткөрүлдү. Мурда түштүк региондо өзүнчө өткөрүлө турган таймаштар азыркы учурда баары Бишкек шаарында толук ушул университеттердин ар кайсы спорт аянтчаларда уюштурулуп жатат. Биздин биринчи орун алган балдар эл аралык турнирлерге катышып, бүткүл дүйнөлүк студенттер арасындагы соревнованияга катышып, жана бүткүл дүйнөлүк универсиадаларга катышканга укук алышат. 2013-жылы Казань шаарында өткөн эл аралык универсиадада биздин студенттер 12 медальга ээ болушкан. Бул студенттердин да жетекчилердин да демине дем кошкондой болду. Бияктан ойлоп, настрой коюп барганбыз. Местага илинип келебиз, биринчи месте болобун деп. Ошон үчүнчү месте болуп калдым. Анткени менен студенттик спортто көйгөйлөр жок эмес. Эл аралык таймаштарда Кыргызстан негизинен күрөштүн түрлөрү, бокс боюнча гана катышпаса, спорттун башка түрлөрү жагында жылыштар жок. Эмени салбагыла деп атам, жанагы эстеликтерди. Жанагы мечеттер жетиштү. Ошого эме спорт зал салыш керек. Мен 10 жыл мурун эле айткам, могу мечет келет караптар салып беребиз деп. Ошо мечеттин жанына айыл өкмөт 1 гектар жер спорт площадкага бөлүш керек. Жерлерге спорт залдарын куруу демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев да колдойт. Далил катарында өлкөнүн аймактарына жаңы спорт аянттарын, залдарын куруп, спортсмендердин эл аралык таймаштарга катышууга жардамын көрсөтүп келет. Эгерде биз чынында дүйнөлүк чемпионду чыгарабыз десек, олимпиаданын оюндарынын чемпионун чыгарабыз десек, анда башкача нукка барыш керек. Кандай? Мектептен баштап баягы спортко жакын күрөшчү болобу, боксер болобу, же башкасы болобу, ушу мектептен баштап аны мамлекет тарабынан ошо адамды, жигитти, кызды ошо мамлекет тарабынан көзөмөлгө алыш керек. Жаштарды спортко тартууда универсиаданын маани-маңызы чоң. Быйылкы жылдын чемпиондору эмки жыл өтө турган эл аралык универсиадага илинишип, Кыргызстанга медаль алып келет деген үмүт бар.